Мен дағы бір нәрсені айтып қойышым керек, урматтуу коллегалар. Биздин иш башкармалыктын, ведомстволук уюмдардын толугу менен 2025 жылдын 6 айдын жыйынтыгы менен 6 миллиард 200 миллион сом киреше тапты да. 21 жылга салыштырмалуу 46 эсе көп. Азыр пансионаттардын бүт показательдери жайкы убакытта азыр көрүнөт. Биздики 6 айдын ичине кирбей калды. Ошондо азыр үшү чыгат азыр. Октябрга чейинки менен да 3 ай кошулса. Ошон үчүн жылдын аягында Кудайым буйруса биз ойлогондон дагы бир 2 миллиардка ашыгыраак киреше менен чыгышыбыз керек. Только мындан ары астыга кете берет. Бизден кийин дагы адамдар келет да. Биз вечно иштебейбиз. Вот ошондон кийин ушул системаны эч ким сындыра албайт да. Ушул иштейт. Сиздер дагы бардыңар таза мамлекетке кызмат кылып, уктабастан, ушак айтпастан көбүрөөк иш аткарышыңар керек. Эң биринчи маселебиз бул коррупцияга аралашпастан мамлекетке таза кызмат кылуу. Президентибизге рахмат, ушунчалык бизге чынын айтыш керек. Ар бир жактан бизди колдоп келет. Мына ошону ишенимди биз ишке ашырышыбыз керек. Санетович, сиз көп айттыңыз. Азыркы учурда бизде деген кирешелер абдан көбөйүп атат. Мына 6 айдын ичинде планды 107% аткарды. Бияктан айтып кетсек, бюджетный организациялар 100% аткарды. Ходрасчетный организациялар 111% аткарды. Баарын бирге алып келгенде 107,6% болду. План 5 миллиард 763,4 коюлса, аткарылышы 6 миллиард 200 болду. Мындай биз айтып коюшубуз керек, динамика роста акыркы 3 жылдын ичинде кескин көбөйдү да. Биринчи эле жылы сиз толук кандуу жумушка киргенде 23 жылы рост 1 миллиард 2 миллиард болду. Андан кийин 24 жылы 23кө караганда 1 миллиардка көбөйдү. Азыр 23 менен 24 менен 25тин результаттарын карасак 3 миллиардка көбөйдү бир эле жылдын ичинде. Сиз туура айткандай, азыр доходдор бизде деген учкунда аябай жакшы көтөрүлдү. Тиги мурда бизге келерде салыштырмалуу 27 эсе өстү доходдор. Быйыл биз деген бул кирешелердин баарын санаганда биз жаңы кирген организацияларды эске алган жокпуз. Мындай жанагы Элкат дегендей организацияларды биз эске алган жокпуз. Аларды кошсок доходдор дагы 1-3 миллиардка өсүшү мүмкүн.